Мен Сатыбалдуулу Нуркасым, Жалал Абад областынын Токтогул районунун Мазарсуу айылынан болгом. Негизинен бул корпоративке биз эмеден Инстаграмдан, Ютубтан көрдүк. Ошол эле келинчегим бул эмеден кайсы радио изилден дагы эметип калды. Ошодон номерди алып, бияка келип калды да, келинчегим айтып калды, ушундайга барып информация алайлы депчи. Келип адамбыз деп ишене албайбыз да. Анан келдик, анан кайра чыгып кеттик. Что-то не кылабыз депчи. Анан кой кайра ойлонуп, кайра 1-2 күндөн кайра келдик да, анан кой эмете береличи адамбыз да ишенич деген болбойт да, ар бир адамда сомнение бар да. Негизинен бул эме мындай бири-бирибизге ишенбей адамдар жүрө берсек жүрө беребиз да. Анан келечекте отпой астыга бир кадам таштагыла, андай калган биз жайгарып беребиз деп атат да. Компания өзү мындай жакшы шарт түзүп берип атат да. Ошол нерсени мындай пайдаланыңыздар, мындай. Негизинен биз дагы ошондой болуп келдик, 1 400 договор кылдык башында. Анан 1 400 договор кылып, 25%-ин төлөдүк. Анан максимальный эме срок 6 ай деди. Минимальный 4 айда келет деди да. Анан биз ойлонбуз, биз срогубузда биз 86-чы очередь болчу да. Анан кийин 85 кишиге каяктан качан үй алып берет, 1 жыл болсо эле күтөбүз деген өзүм мындай эмем бар болчу да, 1 жыл бат эле өтүп кетет. Бирок арадан аз өтпөй эле мындай күткөн жокпуз да, качан чалат депчи, мындай жакшак эле жүрө бердик да, анан эле февралдын аягында чалып калды, уже 4-айдын аягындачы. Уже очередь келди, үйүбүздө болот депчи. Анан азыр эми баары кымбатчылык экен, 1 400 мындай аябай издедик, чында 1 ай издедик. Анан ошо өзүбүздүн оюбузду эле ошо шаардын чекесинен алалы деген оюбуз бар эле. Ошондой азыр Шопоковдон таптык. Ошо аларда Сокол району Шопоковдончу. Ошо 1 400 алып атабыз. Буюрса баары жакшы. Аякта аябай участок кенен 12 соток. Айына өзү 1 400 договор кылдык. 350 000 бул 25% биздин акча, 75% булар 1 50 000 булар корпоратив эмет берди. Чыгарып берди. 1 50 000. Ооба. Анан 1 50 000 мен эми 10 жылга бөлөм да. 10 жылга бөлгөндө деген айына деген 8 000 или ушундай болуп калды. Эми общий 10 750 төлөйм да. Ошондо кандай болуп калат жакта. 8 750дөн айланат да айына. Корпоративдин эмесине бөлгөндө. Айына өзүм 2 000ден булардын услугасы. Эми бул 2 000 деген мен жеке оюмда, сиздер кандай ойлойсуздар билбейм, мындай ыраазычылык да бул нерсечи мындай.